Бул чиркөө, церковь деп коет, көрүп турганыңыздар чиркөө. Бул Кыргызстанда мусулмандар 90% мусулман бар мамлекетте Кыргызстанда мындайлардын болушу мүмкүн эмес. Буларга бомба коюп жарып салыш керек. Бул ислам жаатынан карасаң да, шарият жактан, бул Кыргызстандын мыйзам тарабынан карасаң да, бул мындай турушу мүмкүн эмес. Бул Бишкектеги чиркөө деп айтышат кээ бирөөлөр. Биз ушул жерден чуркап өткөнүбүзгө байланыштуу мен алдымдагылар, ушул неге турат церковь? Буну не кылыш керек? Жарып бериш керек. Буну не деп, мынтип догурунуп ушинтип неме кылышат да, сүйлөшөт. Урматтуу мекендештерим, мусулман ар бир нерсеге өтө курч болуп карайт, сабырдуулук менен карайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келген учурда отпарастар жок беле, бар эле. Бутпарастар жок беле, бар эле. Насранийлер, христиандар жок беле, бар эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип эмне кылды? Келип ушул эле келип мындай церковьтарды, чиркөөлөрдү же баягы таштарды, кабаналдагы таштарды сындырдыбы келип? Жок, урматтуу мекендештерим. Пайгамбарыбыз келип жүрөктөгү туура эмес ишенимди сындырды. Туура эмес түшүнүктү сындырды. Туура эмес ойлорду жок кылды. Анан адамдар келип Кабанын тегерегидеги таштарды өздөрү сындырышты, өздөрү жок кылышты. Бул жөн эле имарат, урматтуу мекендешим. Мындай икisi турган, крест турганды эле алып койсок, айды коюп койсок, бул мечит болуп калат. Мунун эч кандай кыйын жери жок мечит кылып коюштун. Муну жарып берип, кайра неме кылып. Сен, урматтуу мекендешим, дааватчы бол. Түз жүргөн, ошол орус улутундагы адамдар болобу, американец адам болобу, бардыгына туура үлгү болушуң керек. Аны эки орустун алдыда сен муну жарып бериш керек десең, мусулмандар дейт да. Туура көз карашта, туура сүйлөгөндө ар бир сөзүңдө ойлонуп сүйлө. Ойноп сүйлөсөң дагы ойлоп сүйлө деген сөз бекеринен эмес, урматтуу мекендешим. Чиркөө болот. Bundan başka baptistler var, buddistler var, алардын сыйынуучу жерлери бар, аларга урматсызды көрсөтүшүбүз керек. Мен бул жакты жакшы билгендигим үчүн кээде ушул тегерегиндеги чөйрөсүндөгү жерлерди анча-мынча тазалып дагы кетет элем. Тазалык дагы уюштуруп коет элем. Башка улуттагы, башка мусулман эместердин сыйынуучу жери болгондугуна байланыштуу мен урматтап сыйдайм булардын сыйынуучу жерлерин. Алардын сыйынуучу нерселери өздөрү үчүн, биздин сыйынуучубуз жаратканыбыз Аллах биз үчүн. Айтайын деген урматтуу мекендештерим, туура көз карашта, туура ой жүрүткөнү билишибиз керек. Бир орус улутундагы адам ит жетелеп кетип атканын мен өз көзүм менен көрдүм. Анан баягы байкасаңыздар, колунда итини мынтип тартып кармай турган ар дайым орустарда көп байкайм, ушул эмесин жиби менен кошуп алып чыгат да сейилдөөгө. Өзү дагы ушул токойлордо айланганча келет анан. Анан байкасаңыздар пакет алып алат. Неге алып алат десеңиз, баягы ити кокус бир жерге нажасын таштай турган болсо, ошо пакет менен алат да, алып башка жерге таштап коет. А биздечи түнү күнү кой берет. Айылдарга барсаңыз, өзүбүздүн эле кыргыздарыбыз. Башкаларга зыян берсе берсин, айырмасы жок, кой берет да иттерин. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештерим, биз мусулман үлгү болушубуз керек. Таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болушубуз керек. Германияга эки жакка чыксаңыз, ал жерде итти ар дайым ушинтип жетелеп жүргөнүн көрөсүз. Башкага зыян бербесин дегени. Оозуна итти жетелегенди дагы орустарды байкасаңыз, мынтип атайын оозунда жапкычтар, эгер ити кабан боло турган болсо, оозунда атайын жапкычтар менен байлап алып чыгат. Бирөөгө зыян берип койбосун дегени. Бул урматтуу мекендештерим, биз таасир алып күн чыгып кар эригенде эриген сыяктуу эрип кетпешибиз керек. Мусулман таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болуш керек, урматтуу мекендештерим. Ойгонойлуу бул маселеде. Анан деп эле бул 95% мусулман өлкөдө мындай церковьтун турушу туура эмес дейсиз. А Москвага барсаңыз мечит өтө көп. Анда мечиттин турушу дагы туура эмеспи? Жок, урматтуу мекендешим. Ар бир мамлекетте, ар бир жерде бирөө башка нерсеге сыйынышы мүмкүн. Аларга урматсыз мамиледе кылышыбыз керек. Иисус Христос деп, Иса алейхиссаламды Кудайдын баласы деп ишенишет. Урматтуу мекендешим, ушул жерде кыска нуска айтып коеюн. Аллах табарак ва таала Адам алейхиссаламды атасыз, апасыз жараткан. Иса алейхиссаламды атасыз жараткан. Аллах табарак ва таала жоктон бар кылган бизди. Кайра бизди жоктон жок болуп кетебиз, өлүп кетебиз, кайра тирилтип коет. Аллах табарак ва таала бол деген сөз гана жетиштүү. Биз ишенишибиз керек, ишенимибизди тууралашыбыз керек, ишенимибизге бекем болушубуз керек. Кыргыздардан да мен байкайм, христиан динин кабыл кылып, башка динге өтүп кеткендер бар. Ошол эле учурда христиан болуп, орус болуп туруп, кийин бизге мусулман болуп аткандар дагы өтө көп. Айтайын дегеним, көз карашыбызды оңдошубуз керек, ойдонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Бирөөлөргө кандай ушинтип буяктан чуркап өткөнүбүзгө байланыштуу мени жаңы келген балдар келип эле, жарып бериш керек, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп ушул нерсени айтууга мажбур болдум. Атайын азыр түнү 3-төн 15 өтүп калыптыр.
Ошого карабастан урматтуу мекендештерим айтууну туура көрдүм, башкаларга урматсыздуу болушубуз керек. Андан көрө достору менен чогулуп келип уборкасын кылып койсоң, эки жагын тазалап койсоң, мусулмандар ушундай деп таасир алат да. Мисалы үчүнчү, мындай үлгү болушубуз керек. Бул эгерде биз булардын жүрөгүндөгү туура эмес түшүнүктү оңдой турган болсок, булар өздөрү келип мечит кылып коет бул жерде. Бул жердеги поп бизде молдоке деп коет, мечиттин жетекчиси, имамы молдоке деп коет. Барып маселеңизди бүтүрөсүз. Бул жердеги попту мен тааныймын. Мага кээде курман айттарда келип атайын ыраазычылык каттарды берип, ушундай эме кылып турат. Биз дагы колдон келишинче ошол эти болобу, башка болобу майрамдык деп таштап дагы кетебиз. Айтайын дегеним, мусулман болбосо ал адам эмес деген көз карашта болбошубуз керек. Мусулман адам мусулман эмеспи? Жан жаныбар таштарга дагы туура мамиле кылат мусулман. Өзүн ар дайым ашча көрбөйт, башкаларды сыйлайт, урматтайт. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, бул маселеде ойлонолу.